Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте ошо эң кызыктырган мени жаңылыктар ошо 6-7 күн мурда Франция менен Улуу Британия Сириянын жергесинде сокку урду. Сокку урган объектилер ошол Аш-Шара Мухаммед менен сүйлөшүштүбү, алардан уруксат сураштыбы, ушу мага белгисиз чын айтканда. Анткени массалык маалымат каражаттарда ал сокку болгону тастыкталган. Көп булактар менен анын ичинде ошол Аль Жазира, ТРТ абасы, Азербайжандын бермелери менен, бирок тилекке каршы ал жерде баягы детальдар жок да, ошол Аш-Шара уруксат бердиби берген жокпу, Сирия мамлекети кандайдыр бир ийгилиштиби жокпу деп. Бирок кээ бир булактарда кездештирдим, уруксат бергендей менен макулдашкандай болгон деп. Сириянын аймагында, Хомс аймагында ошо мурунку Даиштин калдыктары калды деп жатышат, жана жер астындагы шаар курду дейт. Кадимкидей кампалар, жер астындагы камбарлар, ичинде курал топтолгон, жардыргыч заттар да топтолгон. Так ошондой эле мисалы үчүн кампалар Ливияда ачылды. Жозеф Аун жакын арада эле кечээ күнү айтты, ошо Ливия өкмөтү ошо Хезбалланын куралын толугу менен алып салды жана жок кылды деп айтты да. Бирок кээ ошо эксперттердин маалыматы боюнча ал жердеги курал бир 68-69 жолу Израилге атууга эле жетет, а Израилге болсо миңдеген атуулар болгон. Ошондуктан бул бүт курал эмес деп эсептеп атышат да, Хезбалланын бүт курал алынган жок деп эсептеп атышат. Кантсе да Жозеф Аун Ливияда ошону аракет кылыптыр. Ал эми Сирияда, Шам мамлекетинде ошо Британия менен Франция ушуну атайын операцияны өткөргөнү өтө таң калыштуу да мен үчүн. Анткени бул эмнени билдирет? Биринчиден, Даиш дагы эле тирүү. Даиш бул ИГИЛ же ISIS деп англис тилинде айтылат. ISIS-тин негизи кыскача тарыхын алсак, булар деген Баас партиясынын мүчөлөрү түзгөн муну, генералдар, Ирактын армиясынын генералдары. Ошо Ирак АКШга согуштан жеңилгенде акырында бүт ошол Баас партиясынын мүчөлөрү жана аскерлер жумушсуз калган, миллиондогон аскерлер ошо жумуш таба албай, аларды АКШ өкмөтү басып алып, Иракты кой берип, эмне кылсаңар ошол кыла деп кубалап салышкан, таркатып салышкан армияны. Армия болсо биринчи таркап, анан экинчиден эмне кыларын билбей, акырында ошо аябай колунда көп курал топтолгондон саясий күчтөрдү түзө башташкан. Анан баягы араб спонсорлорду издеп, ким эмнеге акча бересиңер деп сурап айтып атышат. Ошо көбүнчө ошо радикалдуу кыймылдардын негиздөөчүлөрү. Кээ маалыматтар боюнча балким бул Джимми Картер кылгандыр да, Америка Кош Штаттарынын эле сенаторлору. Кээрлер айтып атат, жок бул Орусиянын ГУР кылган дейт. Орусиянын ГУРдун генералдары атайын ошо баягы кошум салым кошкон дейт да. Көпчүлүк булактар айтып атат, жок бул Даишти ошо дагы эле ошо Ирандан кичине акча алган, каржы алган. Кантсе да ошо Баас партиясынын мүчөлөрү Даиш ошо ислам мамлекетин түзөбүз деп, нак ислам, баягы имамсыз ислам деп, эч кандай мындай Куранды бизге ортомчу кереги жок мындай талдаганга деп туруп, түзмө-түз талдайбыз деп туруп, ислам мамлекетин түзөбүз деп аракет кылышкан да. Ислам халифатын кайра калыбына келтиребиз деген уран чакырт менен араб өлкөлөрүнүн ошол аларды колдоочулардан, мындай ислам мамлекетин жайылтканга кызыктар болгон адамдардан акчаны жыйнашып, кээ учурларда ошол мечиттерге, молдолорго кеткен битирлерден да алган деп жатышат, кээ акчаны бөлгөн. Кире калып ошо Курандын эки беренесин түзмө-түз окушту булар. Имамсыз мындай атайын баягы мусулманчылыкта окумуштуулар бар, билесиздер, баягы мусулманчылык, ислам талдоочулар. Ислам талдоочуларды четке кагып, ошо бир аятта мисалы үчүн жазылып турат, ислам жерин түзүш үчүн, ислам мамлекетин түзүш үчүн бүт мунафиктерди жана капырлардын башын ал деген. Бир нече ушундай аяттардан сөз бар Куранда окусаңыздар. Ошо Кулиев мисалы үчүн которгон орусчасында Куранда көп аяттарда ошондой нерсе бар. Мунафиктерди жана капырлардын башын ал дегенчи. Ошону түзмө-түз аткара башташышты. Жана ошо Аравияда, Иракта, Сирияда, Ливияда кимдер бар? Друздар бар, язидтер бар. Алардын мындай диндери бөлөкчө. Андан сырткарыдагы ошо курдтор бар да. Курдтор мисалы үчүн Павлин Паша деген кудайга ишенишет да. Ошо кызыктуу ишеним, мусулманчылыктан алыс. Ошолордун баарын кармашып, аларды былчылдатып өлтүрүшүп, камеранын астына баягы чет өлкөлүктөрдү, британиялыктарды, франциялыктарды, америкалыктарды кармап алып, туристтерди же аскерлерин, алардын башын алып, аябай жакшы пиар механизм колдонуп, коркутуп, элдин баарын дүркүтүп дүйнө жүзүндө ушундай иштерди кылышкан. Эгер маалыматтар боюнча ага акчаны атайын кызматтар таштап турушкан, эки держава
аларды 3 державаныкы тең. Анткени буларга баягы коркутуу керек да, мындай кандай эгерде бир жерден аябай жаман душман өсүп келатат десе, мисалы үчүн сенин салык төлөөчүң коргонууга акчаны бөлгөнгө жеңил макул болот да. Ошон үчүн ал ошо салык төлөөчүлөрүнөн өзүнүн жарандарынан акчаны жеңил алыш үчүн жана аскердик техниканы сатып алыш үчүн алар ошондой кыймылдарга атайын каржылашкан деген сөздөр да бар. Экинчи мааниси, кээ учурларда баягы душмандардын кызыкчылыгына каршы акча берип туруп аларды фас деп койсоң, алар икки талап кетишет да душманды. Ошон бири-бирине ошондо талатып, бири-биринин мисалы кызыкчылыктарын бузуп, мисалы үчүн ошол эле Иракта Лукойл, бүгүн дагы жаңылык чыкты, Иракта Лукойлду мисалы үчүн улутташтыртат да Ирак өкмөтү, Орусияныкын. Ошо бизге бир кездерде Ирак талкалангандан кийин аяка Лукойл да кирген, аяка Chevron, Enron деген баягы батыштын компания, Орусиянын компания, Кытайлардын компания кирип кеткен. Бири-биринин территорияларын жок кылыш үчүн ошол Даишке акча берип, Даиш атака кыл деп ушундай да кылышкан дейт атайын кызматтар. Анын сырткары дагы ошо баягы Израилди жоготобуз. Израиль анткени 44 жолу Куранда айтылган экен, ошо Израилди боюнча да, жөөттөр боюнча. Демек ошол жөөттөрдү мындай кээ аяттарда 3 эле аятта жөөттөргө жакшы сөз айтылат да, калган аяттарда начар сөз айтылат. Ошон үчүн ошо жөөттөрдү жок кылыш керек деген маани менен ушундай аларга дагы акча берип турушкан Иран тарабы мисалы үчүн. Анткени Иран үчүн ошо АКШ менен крест жортулчулдар менен согушуу жана крест жортулчулдардын алдыңкы баягы кырында турган жөөттөр менен согушуу алар үчүн саясий мааниге ээ да. Бул алар ушинтип бийлигин бекемдешкен Иран. Ошентип атып, булар чоң мындай аябай күчтү өстүрүп алышкан. Ал күч аябай баягы жакын чыгышты тим эле жүдөткөн. Талап тоноп, тегеректеги мамлекеттерди өсүп, бир нече ячейкалар түзүп дейт, дүйнө жүзүнө жайылтып, анан дагы Курандын экинчи бир аятын, Ан-Ниса деген аятын туура эмес окуп алышып, ал аятта айтылат, мисалы үчүн башка бирөөнүн аялын каалаба, бирок эгерде бир гана ошол аялды күчкө алып албасаң депчи, мисалы үчүн, же болбосо туткунга алып албасаң деген аят бар да. Бул эмнени билдирет? Эгерде башка бирөөнүн аялын каалабайсың да, аякка карабайсың башка бирөөнүн аялын. Бирок согушуп кетип, чаташып кетип, өлтүрүп алсаң, мисалы үчүн бүйөсүн, аялын туткунга алып алсаң, анда аялың сенин ошо баягы кулуң болот да. Же болбосо байыркы кыргыз тилде аял кулду күң дечи да, күң болуп калат сага. Ошо күңдү анан каалаганча эмне кылсаң ошону кыласың. Үйгө иштетесиң, же болбосо кандайдыр бир өзүңдүн баягы мисалы үчүн көп мусулманчылык туура эмес талдалган ар кандай булактарда, ушундай радикалдуу кыймылдарда аялды бир түн никеге кылышат да. Бир түн никеге кыйып туруп, жатып алып аны менен, же болбосо 3 күн нике кыйып алып туруп, 3 күндөн кийин талак деп коет, мисалы үчүн башка бирөөгө сатат да, кадимкидей мындай буюм саткандай. Ушундай нерселер жасашкан. Езидтерди, күрттөрдүн кыздарын, ошол эле друздардын кыздарын кармап алышып, ушинтип зордуктап, бир түн, бир 3 күн нике кыйып, анан никени кайра талак деп, анан кайра сатып бири-бирине акчалай. Кээ учурда бир рожок патронго, бир блок тамекиге сатып, ушинтип ойноп жүрүшкөн да ошол Даиштин аскерлери. Жана кээ учурларда Европанын, ошо биздин кыргыз мамлекетибиздин, башка мамлекеттердин кыздарын да алдашкан, ушу келип туруп кызмат кылгыла, ислам мамлекетин түзгөнгө келгиле, бейишке барасыңар деп. Алар барып мусулманчылыкка өтүп, бирок ошондой күңдүккө түшүп калышчы. Күң болуп, анан аларды товар катары эле алып сата берчү да бири-бирине. Боюнда алып калса, ошол боюнда алып калгандар да канча көп болду да. Ушинтип эле ойноп атышкан Даиштер адамдардын өмүрлөрү менен. Биз Куранды түз талдап атабыз деп жарыялашкан, бирок көп эми баягы улемдер ошо дин менен иштеген окумуштуулар айтып атат, өтө бурмалап салышты динди. Бирок кандай десе да ушундай чакырык менен өсүп келаткан көп биздин Борбор Азия мамлекетинде дагы көп мамлекеттерде өзүнүн мындай кыймыл түзүмдөрү пайда болгон. Даиш Хорасан деген пайда болгон, ушу Өзбекстан, Афганистан тараптан. Ушинтип өсүп келаткан да кыймыл. Анан аны 2019-жылы коалиция түзүлүп, АКШ, Британия, Европа өлкөлөрү, башка араб өлкөлөрү, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары каршы чыгып, согушуп, акырында жеңишкен. Орусия дагы нерсеге катышкан, Сириянын ичинде ошо Башар Асадтын атынан. Жана 2019-жылы расмий жарыялашкан, биз деген Даишти жеңдик, Даиш жок болду деп. Бирок ошентсе, ошо 5-6 күн эле мурда кайра эле Даиштин кыймылы кайра калыбына келип атат деген сөздөр келип баштады. Ошо Франция, Улуу Британия, мисалы үчүн ошо 3-4 январда 26-жылы ошол кампаларын таптык дейт. Даиштердин аскерлери даярдалып атат. Алардын баягы жаңы тарапкерлерге маалымат берип, аларды даярдап атышат дейт. Ошол жерге сокку кылдык дейт. Ошол түндүк тоолордо Пальмира же Тадмор деген ошол жерге шаардын жанында
Хомс аймагында алар ушундай жер астындагы чоң ошо кампаны табышыптыр да. Кадимкидей шаарча дейт, кичинекей. Ичинде ушул Даиш мүчөлөрү, калдыктары Даиштин ошо курал жарак жана ошо жардыргыч заттарды сактап, даярдап, топтоп жатыптыр. Соккулар ошол туннелдердин кире бериштерге болуптур жана аны баягы жок кылганга аракет кылышыптыр. Улуу Британия баягы кыргыч учак RAF тайфунду колдонуптур. Алар деген мындай жогорку дыкаттык менен согуучу авиабомбаларды колдонушуптур. Paveway деген, Paveway 4. Франциядагы өзүнүн самолетторун бери дейт, Мираж жана Рафальдар колдонулган деп айтып жатат көп булактарда. Анан албетте эки өлкө тең бири-бири менен макулдашып, так координация жасаптыр, аскерий координация. Жана Франция өкмөтү ушул Даиштин кампаларына соккуларды видеосун жарыялады. Бул деген айтып атышат, бүгүнкү күнү Даиш Малида жүрөт дейт. Даиш Хорасан кыймылы эми-кичекте Афганистанда жүрөт дейт. Ирактын жергесинде Даиштин дагы бир бөлүгү жүрөт дейт. Жана ошо Сирияда, Ливияда топтолуп атат дейт Даиш. Ушуларды толугу менен жок кылабыз деп Франция менен Британия ушундай иш аракеттерди кылаттыр. Анан бир да сириялык тынч жаран жана Сириянын жаңы өкмөтүнүн аскери жабыркаган жок деп айтып жатышат. Бирок билебиз, мисалы үчүн Ас-Шара мырза өзү ошо Сириянын азыркы президенти бир кездер жаш кездерде Жахбат Нусрада да кызмат кылган, алгачкы кызматы ошо Даиштин кыймылында болгон да. Бирок ошентип атышат, азыр аны эч ким евро биримдик байлабай атат Даиш менен, ошол өзгөчө Сириянын өкмөтүнүн башчысы деп таанышат. Албетте бул маалыматты BBC жазган, Guardian, Al Jazeera, Le Monde жазган. Анан албетте өзү ошо Даиштин өкүлчүлүктөрү эч ким чыгып ошол боюнча кандайдыр бир сөз айткан эмес. Негизи ошо Даиш мурун анын пресс катчысы болчу, чыгып айтчу да бир нерселерди. Бүгүнкү күнү Даиш жана анын түзүмдөрү террористтердин уюмдарынын тизмесинде жүрөт да. Анан албетте кээ бир серепчилер, аскер серепчилер айтат, бул алгачкы жолу ушундай согуш болуп атат, алгачкы жолу ушундай Франция менен Улуу Британиянын ошо чогуу иштеши болуп атат акыркы заманда дейт. Мурун кичине окшош операциялар 2015-2016 жылы болгон дейт. Ошондо алар Сирияда жана Иракта Даиштин ошо аскерлерин бомбалаганда ушундай иштерди алып барган дейт. Ошо көп жылдан бери ушундай боло элек дейт да, 5-6 жылдан бери алгач деп атат. Анан албетте менде мындай бир суроо да, демек бүгүнкү күнү эгерде 2-3 өнүккөн өлкө күчтүү армиясы менен кайсы бир үчүнчү жаңы калыптанып келаткан өлкөнүн территориясында сокку кылса, бул жерге эч кандай эл аралык мыйзам, эл аралык укук иштебейт экен да көп деле. Биринчиден, суверенитет бүгүнкү күнү деген түшүнүк жөн эле фикция экен да. Эгерде күчүң жок болсо, аскериң жок болсо, технологияң жок болсо, суверенитет деле жок экен. Экинчиден, бул дагы аябай кооптуу сигнал. Эгерде бул чын болсо, тастыкталса, Даиш тирүү деп эсептелинсе, анда демек Даиштин заманы дагы бүтө элек экен, келечекте дагы бир чоң согуштар пайда болушу ыктымал экен. Бир гана ошо жалпы эгерде дүйнөнүн маселелери чечилбесе, ачкачылык, ачарчылык, теңсиздик, ошол суунун жетишсиздиги ошо жакынкы чыгышта миллиондогон адамдар жайсыз калат, анан алар ошо радикалдуу кыймылдарга Даиш сыяктуу тез өтүп кетиши ыктымал экен да. Ошону алдын ала көрүп, биздин да мамлекетке кандайдыр бир ой пикирлер келет. Бизге күчтөнүш керек, ынтымак керек биздин мамлекетибизге, бекемдик керек, тыңдык керек. Суу маселесин чечишибиз керек. Суу, мисалы, жер астындагы резервуарларды куруп аларга суу сакташыбыз керек экен. Ошондой окшойт. Суу топтош керек экен, эмесе мөңгүлөрдү өстүрүш үчүн жашылдандырыш керек. Тоонун боорлорунан да мөңгүлөр өсөт экен. Негизи өсүмдүктөрдү буулантып, сууну тоонун үстүнө конденсат кылып, баягы суу пайда кылганга жардам берет экен да. Ошон үчүн бизде абдан көп өсүмдүк керек да. Бизде болсо кээ бир учурлар, кээ бир айылдарда кыйып атат ушул бактарактарды. Суу маселесин чечип, коопсуздук маселесин чечип, экономика маселесин чечсек, күчтүү болобуз. Анда кичине баягы биздин да салмагыбыз өсөт да өлкөбүздүн. Эмесе мына ушундай баягы эле эски маселелер, радикализм дагы эле чоң коркунуч экен да дүйнө жүзүндө. Ушундай туугандар, кандай деп ойлойсуздар? Ой пикирлериңер кандай? Комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө.